Атамбаев өзүнө өзү кылды. Атамбаев мамлекетчил экс-президент болсо, Койташка өзүнүн айылына кичи мекенине куралдуу ОПГ-ны топтош керек болчу. Ал боюнча мен айттым. Кайрылуу жасадым. Алмаз Шаршенович, кайт бул жолуңдан. Туура эмес деп. Сен экс-президентсиң, мамлекет башчысың. Ким менен согушка ниятасың деп. Менин видеом чыккан, көргөнсүң. Сотко бар эгер таза болсоң. Соттон тазалан, докажи өзүңдүн ага экениңди. Ага барган жок. Бул күч менен барын чечем деди. Ошондуктан кан төгүлүп калды. Ага Атамбаев өзү билет. Өзү мыйзам алдында жооп бериш керек. Мен Атамбаев жөнүндө бул деп айтпайм. Азыр Атамбаевдин маселеси. Ал сот менен тергөөнүн маселеси. Ал саясатчылардын маселеси эмес. Экинчиси, үй камагына деп мен аны убактылуу өкмөттүн жыйынында айттым. Уголовный саясатты алмаштырбайлы. Мамлекет башчыларын, өкмөт башчыларын, же белгилүү коомдук чоң ишмерлерди камаганда өзүнчө үй камагын түзбөйлүбү? Апарып наркомандарга, хулигандарга, тигилерге кошуп койбойлубу? Дүйдөлүк практика бул. Бардык өлкөлөрдө ошондой. Мурдагы эксперттерге өзүнчө мамиле кылат, сотко чейин. Мен ошол политикада айттым. Ошол үчүн Атамбаевге айттым. Атамбаев үй камагына чыгарбайсыңар деп. Мен аны Бакиевке да жасагам 10 жыл өзүм. Танаевка да жасагам 2005-жылы. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы? Ошол адамдын алдында мамлекет жашаган, эл жашаган, дүйнө жүзү тааныган, Кыргызстандын жүзү катары алака кылган. Анан биз ошол адамды барып туруп көчөдө наркомандарга, хулигандарга тыгып койгонду мен колдобойм. Мен ушул саясатты айттым.